Саламатсыңарбы англис тилин үйрөнүүчүлөр? Бүгүн сиздер менен англис тилиндеги article темасыны өтөбүз. Article кандай article бар? Англис тилинде эки түрдүү article бар. Алар көргөнүздөй бирөөсү indefinite белгисиз article, экинчиси белгилүү article, definite article. Американский английский тилинде буну article деп айтат. Indefinite article, definite article. Indefinite articleга кайсылар кер? Indefinite articleга көргөнүздөрдөй буну деп айтабыз. A book мисалы. Бу an apple. Бул болсо англис тилинде the. Тилиңизди чыгарып тиштеп туруп the дейсиздер дагы, бул жерде the. Эч качан z деп окулбайт бул the. Бул болсо a book эмес a book. Деген айтканда тамагыңыздарды айткандай айтсаңыз. Give me a book. Give me a book. Give me an apple. Алма берчи десе give me an apple. Or give me the book. Китепти бер, ошол китепти бер десеңиздер the book болот. And the. Бул жерде мисалдар карап көрөлү. Көргөнүздөрдөй бул жерде a book. Эмне үчүн деп айтабыз? Бул жердеки тамга үнсүз тамга болот. Ошон үчүн a book. Ал эми бул жерде an apple неге дегенде бул үндүү тамга болгон үчүн бул жерде n көргөнүздөрдөй ушул nди бул жерге алып келебиз. Бул жерде a book. Ошо эки сөз бар. Бул сөздүн башталышы үнсүз болсо үндүү болсо n болуп айтылат. Ошол эле сөздөрдүн definite article деп коет, белгилүү article. Алар the деп айтылат. Ошо экөөнү тең the деп окулат. Бирок айтылышына караганда бул жерде the деп айтпайт, бул жерде the book. The деп айтабыз, бат сүйлөгөндө бул жерде the дегенди бат айтасыздар. Кантип айтасыздар? Give me the book. Ошон үчүн the деп окулат. Көптөгөн башка акцентте сүйлөгөндөр z деши мүмкүн. The book. Бул the book американский англискийде туура эмес. The book деп айтылбайт, the book. Бат айтканда the book. Ал эми бул болсо кийинки сөз үндүү менен башталган үчүн бул жерде the apple эмес, the apple деп окулат. The apple. Ийден кийин дагы y деген тамга кошулат. Эки үндүүнү биргелештирүү үчүн y деген тамганы кошуп айтсак болот. The apple. Мындайча айтканда the apple. Ал эми бул жерде болсо the book. Бул жерде an apple. Дагы бир нерсе айтып кетсек, бул жерде an apple дегенде н тамгасыны үндүү тамгага кошобуз. Англис тилинде дегеле жөнөкөй сүйлөгөндө, мындай жөнөкөй натуралдуу түрдө сүйлөгөндө, эгер бир сөз үнсүз менен бүтсө, мисалы n үнсүз да, андан кийинки сөз эгер үндүү менен башталса, анда ушул үнсүз тамганы бул жака жылдырып үндүү менен кошуп коебуз. Ошондо бул жерде n apple деп бөлүп окулбайт, napple деп айтасыздар. Napple. Көргөнүздөр бул экөөнү кошуп коебуз. Бул жерде болсо a book. Бул жерде the book. Бул жерде the apple. Эми көргөнүздөрдөй бул жерде a book. Качан a book деп айтабыз, качан the book деп айтабыз, ошону айта кетсек. A book деген бул бир китеп. Мисалы сиздерге айтсам, кече мен бир китеп сатып алдым. Мен не деп айтам? Бир китеп деп айтам. Эмне үчүн бир китеп деп айтам? Ал бир болушу мүмкүн, же аны сиз кандай китеп болгонун билбегениңиздер үчүн мен бир китеп сатып алдым. Кече мен бир китеп сатып алдым дейт. Ошондо англис тилинде ошондо a book дейт. Indefinite, ал китепти билбегениңиздер үчүн. Эми айталы, алдым, уже кайсы бир китеп алганымды билесиздер. Эми кийинки эмем ошол китеп аябай кызыктуу экен деп айтсам, анда мен the book is very interesting. Неге the деп айтсам? Негединде ошол китеп. The деген мындайча айтканда ошол тигил, ошол деген сөздөргө the деп колдонобуз. Ал эми эгер билбесек, анда дейбиз. Мисалы, андан башка мен бир кат жаздым десем, I wrote a letter дейбиз. A letter. Okay? The letter was long. Ошол кат аябай узун болчу. The letter was long. Okay, the letter was long.
Көргөнүздөрдү дагы бир жолу кайта кетсек, мисалы айтабыз I bought деген сатып алдым деген сөз. I bought a book. Биринчи жолу айттым, a book. Точка. Көргөнүздөрдө I bought a book. Неге a book дедим? Бул китепти билбейсиздер. Азыр эми билдиңиздер, мен бир китеп сатып алыптырмын. Азыр ошол китеп жөнүндө сөз боло турган болсо, анда мен ошол a book'ту the book'ка өзгөртөм. Анда эмесе мындай болот, ошол китеп аябай кызыктуу экен десек, анда the book was very interesting. Very interesting. Көргөнүздөрдө ошол китеп, the. Агер мен кайрылы десем, анда бул китеп жөнүндө айтып аткан жокмун, анда дагы башка бир китеп жөнүндө айттым. Мисалы, I bought a book was interesting десем, дагы башка бир китеп кызыктуу болгон болот дейт. Дагы бир нерсени айта кетсек, бул the англис тилинде эгер бир зататоч, бир нерсе эгер саналып турган болсо, анда анын астына сөзсүз бирдемке коюш керек. Мисалы, table, стол. Table деген жөнөкөй эле table деп эч качан айтылбайт. Же a table деш керек, же the table деш керек, же my table, же your table, this table, that table. Ошон үчүн сөз астына one table, астына сөзсүз бирдемке коюш керек. Ошондо биз ны коюп атабыз, негенде ал белгисиз, indefinite article. Белгисиз, сиздер билбейсиздер кайсы стол жөнүндө сүйлөп атам. Бирок белгисиз article дегенде дагы айта турган нерсе бул жерде мындай. Белгисиз деген белгилүү, белгисизди билип кетели. Бул белгилүү, definite article, indefinite белгисиз. Белгисиз article деген сүйлөп аткан киши, эгер угуп аткан киши билбейт деп ойлосо, анда бул белгисиз болуп калат, белгисиз китеп. Мисалы, мен столду билем, өзүм сатып алдым да, мен билем да. А бирок мен ойлойм, сиздер азыр угуп аткан кишилер, силер билбегениңер үчүн мен силерге айтам, I bought a table. Мен бир стол сатып алдым. Бир стол, негенде ошол столду сиздер билбейсиздер. Эгер мен силерге кеч айтсам, азыр мени угуп атсаңыздар, мен эртең бир стол сатып алам дейм. Анан бир стол сатып алам деп атам, сиздер билбесиздер, I will buy a table. Анан эртеси күнү дагы ушундай сабакка келем дагы, сабак келип, сиздер билесиздер да, мен кече бир стол сатып алам дегенди билесиздер. Ошого мен келем дагы, ошол сатып ала турган столумду алдым дейм сиздерге. Анда эмне деп айтам? Hey guys, I bought the table дейм. I bought the table. Мен ошол столду алдым. Gördünüz mü? Men bir stol aldım. I bought a table. Men oşol stoldu aldım. I bought the table. Sizler bilesizler. Sizler bilgeninizlerdi. Men bilgen üçün the table deyim. Eğer men unutup kalgan bolsam, sizlerge aytım, erteң bir stol satып alam dedim. Анан эртеси күнү барып сатып алып, анан сиздерге келип айтып атам. Бирок мен унутуп калдым сиздерге айтканымдычы. Анда мен дагы эле I bought a table деп айта берем, потому что мен сиздердин билбейт деп билгеним үчүн a table дейм. Эгер мен сиздерди билсем, анда the table дейм. Мисалы айтам, эртең стол сатып алам дедим, анан сиздерге айттым, I will buy a table дедим, a table, анан эртеси күнү келдим, унутуп калдым. Анан айтам, дагы эле айттым да сиздерге I bought a table, бир стол сатып алдым дейм. Анан мен уккан киши айтышы мүмкүн да, жанакы стол жөнүндө, кече айткан столуң жөнүндө десем, анда айтам, ошол жөнүндө the table деп анда the-га өткөрөм. Эгер мен билсем, сиздер билбегениңиздерди билсем, анда мен a table деп айта берем. Ошон үчүн indefinite сүйлөгөн киши, эгер уккан киши билбейт деп билсе, анда a table болот. Эгер сүйлөгөн киши уккан кишини билет деп билсе, анда the table болот. Андан сырткары, мисалы, кээ-бир сөздө биринчи эмес, биринчи айтылганда эле the деп айтылат. Кайсы сөздөр биринчи эле айтылганда the деп айтылат? Мисалы айтсак, күн. Күндү баарыбыз билебизби? Сразу мен айтканда, мен бүгүн күндү көрдүм десе, I saw the sun. Эч качан a sun деп айтпайбыз. Эгер a sun десек, анда сиздер билбейсиздер, ошо күндү билбейсиздер. Дүйнөдө канча күн бар? Бир эле күн бар. Дүйнөдө канча ай бар? Бир эле ай бар. Бүт баары ошол айды билген үчүн биз аны эмне дейбиз? Анда the moon дейбиз. Ошого көбүнчө укканыңыздарда the world биринчи айтканда эле the деп айтылат. Эмнеге the деп айтылат? Негенде moon бир эле moon, бүт баары түшүнөт.
Ай дегенде the sun, бир эле күн бар, ошону билет. А эгер башка нерсе болсо, жана айтканда стул, адам, парта десек, анда сиздер көп болгон үчүн, ошолордун бирөө болгон үчүн, сиздер ошол кишини билбеген үчүн, же ошол адамды, ошол нерсени билбеген үчүн, анда деп айтам. Мисалы айтам сиздерге, I have a new student. Мен жаңы бир окуучу, мага жаңы бир окуучу келди десем, анда I have a new student деп айтам. Аны кантип жазабыз? I have a new student. Мен жаңы бир окуучум бар десем, анда I have a new student. Неге ошол окуучуну билбейсиздер да. Эмки жолу ушул окуучу жөнүндө сөз кылсам, сиздерге айтам, кандай айтам? Oh, the student is very intelligent. Ошол окуучу аябай акылдуу экен десем, анда the student деп айтам. Түшүнүктүү болду. Эми көргөнүңүздөрдөй the өттүк. Эмки сабактарда ушул жөнүндө дагы тереңирээк үйрөнөбүз. Англис тилин үйрөнүүнү уланта бериңиздер. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Bye bye. Moon.